Assalamu alaikum, урматтуу Москвада мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Бүгүн күнгө жума 21 апрель айт. Буюрса, бүгүн орозону толук бүтүрүп айттап, бүгүн айт намазын окудук. Сиздерге таңгамаал саат 6-да түз эфирден чыккан аракет кылдык. Проспект Мирадагы мечиттеги болгон адамдардын көпчүлүгүнү көрсөтөлү деп. Андыктан негизи эле бүгүн Москва боюнча көп мечиттерде адам өтө көп жыйналды. Ошол боюнча кичине видео көрсөтө кетели. Туугандар, туткан орозобузду Аллахым кабыл кылсын. Бүгүнгү айт сиздерге дагы, биздерге дагы маарек болсун, дайыма жакшылыктар болсун, берекелүү болсун. Келечекте буйруса ошол кылган жакшылыктарыбыз, кылган дуаларыбыз Аллага түзөн-түз жетип, ишке ашсын. Андан сырткары буйруса дагы кийинки Рамазанда жолукканда Аллахым өзү насип этсин. Эсен соо, ден соолукта, бала чака менен биргеликте Кудайым буйруса мекенде жолугушалы. Андыктан ошол бүгүнгү окулган айт намазы боюнча кыскача репортаж туугандар. Туугандар, мына көрдүңүздөр, өтө көп момун мусулмандар бүгүн айт намазына катышып, өзүнүн тилектерини, дуаларını кылып, намазды окуп, жакшы тилектер менен кайттык. Андан сырткары дагы бир жакшы жаңылык менен бөлүшүп кетели туугандар. 7 май күнү буйруса Крокус Ситиде биздин чоң улама алымдарыбыз келип, биздин мекендештерге өздөрүнүн насааттарын айтып, баяндарын айтып кетмекчи. Андыктан келип, жан дүйнөңүздү азыктандырып кеттиңиз. Алымдын айткан кебин ок, акындын берген демин ок. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздер үчүн жагымдуу жарыя. 7 май Крокус Сити Холл залында Толпар кайрымдуулук фонду тарабынан уюштурулган Алтын муун, жаркын келечек аттуу кечеге чакырабыз. Иш чаранын максаты жаштарыбызды ыймандуулукка үндөп, патриоттуулукка чакыруу. Кеченин коноктору Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтии Замир Кары Ракиев, Кыргызстан Ислам университетинин ректору Абдишүкүр Ажы Нарматов, дин алымы Садыбакас Ажы Доолов, Алымдар кеңешинин мүчөсү Марс Ажы Ибраев, азирети муфтийдин орун басары Асан Ажы Сыргабаев, дин алымы Абдулазиз Ажы Юлташев, дин алымы Калыс Заманбеков, Кыргызстан Ислам университетинин уюштуруу бөлүм башчысы Шермухамед Ташматов. Кечени маданий кызматкерлер жана театралдаштырылган сахналык көрүнүштөр коштойт. Ырчы Нияз Абдразаков, кеченин алпаруучусу кыргыз эл акыны төкмө акын Жеңишбек Жумакадыр, кеченин уюштуруучусу Толпар кайрымдуулук фондунун жетекчиси Абдулхай Кутбидинов. 7 май Крокус Сити Холл залы, башталышы 14:00.
Келип, жан дүйнөңүзгө азык алып кетиңиз. Билеттер боюнча байланыш телефондору +7 936 999 55 17, +7 960 510 0063, +7 999 886 84 93. Мына укканыңыздарда туугандар, 7 май күнү баарыңыздарды Крокус Ситиде күтөбүз туугандар. Андыктан бөтөн жерде аман болуңуздар, сак болуңуздар, документке так болуңуздар. Чек ара маселеси боюнча Абдыразак Тасырга кайрыла бересиздер. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунaalар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7